Күз мезгили. Саламатсыңарбы кутмандуу күнүңүздөр менен. Анда сабагыбыз башталды балдар. Бүгүн кыргыз тили. Сабактарга кунт коюп катышкыла. Тамгаларды болсо ирети менен жазгыла. Анда алтын эрежеге көңүл бөлөбүз. Уюлдук телефонду туура пайдаланабыз. Мугалимдин айтканын угабыз, сөзгө конок беребиз, бири-бирибизди сыйлайбыз. Сабактын темасы кептин түрлөрү. Анда көңүл бөлгүлө балдар. Кептин түрү 3кө бөлүнөт. Баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү. Кайталап коем. Кептин түрү 3кө бөлүнөт. Баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү. Анда балдар баяндоо турмушта болуп жаткан, болуп өткөн жана боло турган окуяны, жаратылыштын кубулушун ирети менен кабарлоо болот балдар. Андан кийин сүрөттөө кабарлоо, ой зеки жана жазуу түрүндө берилет. Андан кийин ой жүгүртүү, аңгеме, жомок, уламыштарда кеңири колдонулат балдар. Анда эмесе көнүгүш дейбиз. Китебиңердин 20 бетиндеги 30 көнүгүү балдар. Дептерибизди алабыз, жаза баштайбыз. Анда биздин класс чоң жана жарык. Класста бардыгы 28 окуучу окуйт. Деп туруп пош чекитти коюп койгонбуз. Бул калганын андан ары улантасыңар. Бүткөндөн кийин тема коесуңар. Кайталап коеюн. 20 беттеги 30 көнүгүү. Биздин класс чоң жана жарык. Класста бардыгы 28 окуучу окуйт. Тема коебуз дагы андан ары улантып кетебиз. Кана балдар, дептерибизди ачып, жаза баштадык. Анда кийинки кезек. Аз сүйлөп, көп окугула, окуучуларым. Сулуу жазганга аракет жасагыла. Түшүнбөгөн суроолоруңар болсо, тартынбай сурагыла. Азаматсыңар баракелде. Бул жерде эмнени көрүп турасыңар балдар? Шарды, канча даана шар бар экен? 3. Демек силер биздин сабагыбызда 3 деген санды кайда кездештиңер? Кана, кимиңер байкадыңар? Биздин сабагыбызда 3 деген сан кайда кездешти балдар? Ой азамат, биздин кептин түрлөрү канчага бөлүнөт экен? 3кө бөлүнөт экен. Демек, эсиңерден чыкпайт деп ойлоймун. Сүрөттөө, баяндоо, ой жүгүртүү. Теманы кайталап алдык, азаматсыңар. Эми адаттагыдай эле класстер түзөбүз балдар. Бул жерде окуучу деген сөздү жазып койдум. Силерге белгилүү болуш үчүн акылдуу деген сөздү жаздым. Кана калган көзөнөкчөлөргө толтура баштайбыз. Окуучу дагы кандай сапатта, кандай мүнөздө болуш керек? Кана жаза баштайбыз. Калган көзөнөкчөлөргө толтура баштайбыз. Балдар, мына 5 класс болуп силер чоңойдуңар. Эми мындан ары методдорду, синквендердин көп көрөсүңөр. Жолуктурабыз мындан ары. Синквендерди түзөбүз, даймонд, бриллиант, лимерик, толтура усулдарды үйрөнөсүңөр балдар. Бул азыр класстер. Кана жаздыкпы? Жазып өтүп, менин өздүк баракчама жөнөтүп койгула. Анда кезек макалдарда. Мен сүрөттөрдү көрсөтөм. Силер макал таап жаза баштайсыңар. Кезек макалдарда.
Кыз. Кыздын сүрөтү, кыз жөнүндө макала айтышыңар керек. Ат. Ат жөнүндө макала айтып, дептериңерге таап жазасыңар. Китеп. Көрдүңөр балдар? Анда эмесе тапшырма. Бул сонун сүрөттү сүрөттөп 4-5 сүйлөмдөн турган чакан текст түзсөңөр болот. Өзүңөрдүн алыңардын жетишинче. Сонун сүрөт бекен? Дагы бул сүрөт. Көрдүк а балдар? Азаматсыңар, үйдө болгула. Аралыкты сактагыла. Мен силер менен болдум. Ноокат районуна караштуу Бекиев атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими Тургунбаева Максута сиздер менен болду. Анда эмесе мен силерди жакшы көрөм. Саламатта калгыла, менин алтындарым. Көрүшкөнчө.